Bismillahirrahmanirrahim. Mээримдүү жана ырайымдуу боорукер Аллах Таалага бардык мактоолор, шүгүрлөр, даңктар жана алкыштар болсун. Ал эми бүткүл ааламга рахмат болуп келген сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга жүрөгүбүздүн түп тамырынан чыккан салам жана салаваттар болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, ажылык жана умра туурасында бир нече хадистер. Кимде-ким ажыга бара турган болсо, умрага бара турган болсо, ажылар жана умрага баргандар Аллах Тааланын өзгөчө коноктору болуп эсептелинет. Ошондуктан Аллах Таала аларды өзгөчө сыйлыктар менен сыйлайт. Ошолордун 5 пайдасын айтып кетейин. Биринчиден, кимде-ким Аллах ыраазылыгы үчүн ажыга, умрага бара турган болсо, ажыдан, умрадан кайтып келгенде энеден таза бойдон кандай төрөлгөн болсо, ушундай бойдон таза бойдон, күнөөдөн таза бойдон кайтып келет деген. Экинчиден, ушул адамга бейиш берилет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Аль-хаджул мабрур лайса лаху жазаун иллал жанна". Кимдин ажылыгы кабыл кылынган болсо, анын сыйлыгы бир гана бейиш болот деген. Демек, экинчи сыйлыгы, урматтуу туугандар, Аллах Таала аны бейиш менен сыйлайт. Үчүнчү пайдасы, ушул адамдан эч качан жакырчылык, ачкачылыкты көрбөйт деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Силер ажылыкты жана умраны удама кылып тургула, анткени ажылык жана умра кедейчиликти, жакырчылыкты, күнөөнү жок кылат" деген. Кандай эле от темирдеги датты жок кылган сыяктуу деген. Демек, урматтуу туугандар, бул адам эч качан жакыр болуп кедей болбойт деген. Төртүнчү пайдасы, ушул адам кимде-ким ажылык кыла турган болсо, кыямат кайымда оор күн, өтө коркунучтуу күн болуп турган кезде 400 адамга, бир риваят боюнча 400 үй бүлөгө ортомчу болуп, шафаатчы болуп, бейишке алып кеткенге Аллах Таала мүмкүнчүлүк берет туугандар. Бешинчи пайдасы, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, Ибн Умар радиаллаху анхумана риваят, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Силер качанда ажыга барып келген адамды көрсөңөр, ага барып салам бергиле, колунан кармагыла, жана ал үйүнө барып босогостон аттаганга чейин адан дубасын алып калгыла, күнөөңөрдү кечирилгенге жана дубаңарды алып калгыла, анткени анын дубасы кабыл болот. Анткени ал адам ажыдан, умрадан, күнөөдөн таза бойдон кайтып келди" деген. Мына, урматтуу туугандар, ажыга жана умрага баргандарга 5 пайданы Аллах Таала ушундай берет. Аллахым ушундай насип кылган болсун. Мына, көп адамдар ажыга, умрага ниет кылып атышат. Аллахым ажыларды, умраларды кабыл кылган болсун.